Салам достор, эгерде менин каналымда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын басып, каналыма катталууну унутпаңыздар. Бүгүн сиздер менен мына ушундай жумшак, ары даамдуу бал тортун же болбосо медовик тортун жасоону үйрөнөбүз. Мен ар дайым ушул рецепт менен жасаймын жана дайыма окшоп чыгат. Эгерде бул торту жасоону үйрөнүп алсаңыздар, башка дүкөндөрдөн медовик тортун сатып албай турган болосуздар. Бактылуу үй-бүлө үчүн Замирас Food менен эң жөнөкөй рецепттерди жасап көрүңүздөр. Келиңиздер, бисмилля деп ишибизди баштайлы. Алгач темир идишибизге 400 мл сүтүбүздү куябыз. Үстүнөн 150 грамм сахарыбызды салабыз. Андан удайлы 3 аш кашык унубузду салабыз жана 1 жумурткабызды кошобуз. Бардык массаны жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Өтө жогорку эмес температурадагы отко коюп, мына ушундай коюу масса болгончо аралаштырып алабыз. Массабызды тынбай аралаштырышыбыз керек, анткени астын алып күйүп кетүүсү мүмкүн. Эми башка идишибизге куюп, бетин жаап, муздаганча коюп коебуз. Эми корждорду даярдап алсак, 6 жумуртканы миксердин жардамы менен жакшылап көөртүп алабыз. Бир аз көөрткөндөн кийин анын үстүнөн 150 грамм сахарыбызды, 150 грамм мен 1 чыны деп алдым. Бул норма болду. Эгерде өлчөөчү каражатыңыз жок болсо, 1 чыны кошсоңуздар нормалдуу болот. Мына ушинтип аз-аздан сахарыбызды салып, жакшылап көөртүп алабыз. Бул аралыкта массабызды коюп турабыз дагы. Башка темир идишибизге 3 же 4 аш кашык балыбызды салабыз. Анын үстүнөн 1 чай кашык содабызды салабыз. Тынбай аралаштырабыз дагы. Ушундай свет болгончо аралаштырышыбыз керек. Андан кийин болсо жумурткалуу массабызга балыбызды кошуп, мына ушинтип дагы бир аз көөртүп алабыз. Андан соң даяр болгон массабызга 400 грамм электен өткөрүлгөн унубузду аз-аздан кошуп, төмөндөн жогоруну карай акырындык менен аралаштырабыз. Унубуз сөзсүз түрдө электен өткөрүлгөн болуш керек, анткени бышырыктарга электен өткөрүлгөн ун жакшы болот. Мына ушундай коюу массабыз даяр болот. Мына видеодо көрүп тургандай масса болуш керек. Эми бул массабызды мен 2 бөлүп бышырып алдым. 2 листке ушинтип 2 бөлүп салып, листтин бардык жагына тегиз жеткидей кылып, тегиздеп колубуздун жардамы менен же болбосо шпательдин жардамы менен кылсак болот. Духовкада 15-20 мүнөт бышырып алабыз. Мына ушундай 2 коржубуз даяр болду. Эми мунун четтерин тегиздеп, экөөсүн бирдей кылып, четиндеги корждорду алып салабыз, тегиз эмес жерлерин. Ал эми кесип алган корждорубузду бетин кооздоого колдонсок болот. Мен корждорубузду 6 бөлүккө бөлүп алдым. Сиздер каалагандай кылып бөлүп алсаңыздар болот. Кааласаңыздар тең ортосунан 4 бөлүк кылып бөлсөңүздөр болот. Мен ушундай кичинекей корждорго бөлүп, экөөсүн бириктирип 6 корж кылып алдым. Мына 2 коржду бириктиргенде бир бүтүн болот. Бул 1 корж болду. Эми кремибизди даярдап алабыз. 200 грамм сливочный майыбызды миксердин жардамы менен көөртүп, муздаган даяр болгон заварной кремибизди эми аз-аздан ушул массабызга кошобуз. Аз-аздан кошу керек, анткени баарын кошуп салганда кремибиз жакшы болбой калат. Мына ушинтип кашыктап аз-аздан кошобуз дагы. Ушундай крем даярдап алабыз. Бул кремди Наполеон тортуна, медовик тортуна жана башка кремдерге, торторго да колдонсоңуздар болот. Аябай даамдуу крем. Эми бир-бирден корждорубузду алып, тортубузду жыйнап алабыз. Кремибизди бардык корждорго жете тургандай кылып, тең-тең кылып бөлүп алабыз. Мына ушинтип бардык жагына бирдей болгудай кылып, корждорубуздун бетин крем менен тегиздеп алабыз. Мына эми мен ушинтип майдалап алдым четинен чыккан корждорду. Сиздер дагы майдалап, блендердин жардамы менен же колуңуздар менен да кылсаңыздар болот. Кооздоп алсаңыздар болот, өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша. Мен ушинтип бетине бардык жагына бирдей кылып
кооздоп алдым. Мына тортубуз даяр. Мен муздаткычка салбай туруп кесип көргөн болчумун видеого тартыш үчүн. Муздаткычка салып койсоңуздар канча турса дагы ошончо даамдуу, даамына келип аябай сонун торт болот. Мына көрүп турганыңыздардай. Бул менин эң жакшы көргөн тортум. Сиздердин дагы жакшы көргөн рецепт тортуңуздарга айланат деген үмүттөмүн. Видео жаккан болсо, комментарий калтырып, досторуңуздар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бактылуу үй бүлө үчүн Замирас Food.